Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жаратқан Аллах Субхану ва Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер мәрек болсын. Жаратқан Аллах Субхану ва Таала мына ушундай берекелүү, құтты күнді атқарған бардық жақсылық іштерді, жұма намаздарды Аллахым қабыл қылсын. Алла Таала Құранда айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана. Бұл аяттың мәнісі Алла Таала айтады: сілер жаратушыңар болған Алла Таалаға ғана ибадат қылғыла, аға ешқандай шерик қошпағыла, андан кейін еле ата енеңерге жақсы мәміле қылғыла дейді. Ошондон пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзінде айтқан екен: Валидака джаннатука ау нарука дейді. Сенің ата енең, сенің бейішің, же сенің тозағың дейді. Джаннатука ин ардайтахума дейді. Сенің бейішің болады, егер сен аларды разы қылған болсаң, алардың батасын алған болсаң, алардың қызматын қылған болсаң. Ва нарука ида ағдаптахума дейді. Тозағың да болып қалышы мүмкін, егер сен алардың ачуысын келтірген болсаң, аларды қапа қылған болсаң, деп пайғамбарымыз айтады. Ошондон момун мусулмандын жашоосунда эң маанилүү мамилелердин бири бул ошол Аллага гана ибадат кылгандан кийин ата энеге жакшылык кылуу, алардын кызматын кылуу, алардын батасын алуу экен. Аларга эч бир каяша айтпоо, алар менен айтышпоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир киши келип сурады дейт: Мен ахакку би хусни сахабати. Мен эң алгач кимге эң бир жакшы мамиле кылып, мындай сүйлөшүп, кеңешип, жакшы мамилени кимге кылайын дегенде, пайгамбарыбыз энеңе деп жооп берди да. Экинчи жолу сураганда дагы ошондой жооп берди. Үчүнчүсүндө дагы энеңе деди. Төртүнчүсүндө анан абука деди, атаңа деди да. Мына ошондон ушул нерселерге да биз көңүл бурушубуз керек. Абдулла ибн Умар Кабада таваф кылып жүргөндө бир кишинин апасыны көтөрүп алып Кабаны айланып жүргөн экен, таваф кылып. Анан Абдулла ибн Умарды көрүп танып калып сураган экен: Атаро инни жазайтуха деп сураган экен. Маниси Ибн Умардан сурап атат: мен ушул кылган ишим менен апамдын сүтүн актадымбы дегенде жооп берген экен да. Жок, сен актаган жоксуң дептир да. Вала биталқатин вахидатин мин талақатиха. Мындайча айтканда, төрөп аткандагы бир кичине кыйналганын деле сен актай элексиң деген экен да. Актай элексиң деген экен. Демек биз канчалык болсо дагы эмне кыла беришибиз керек экен? Кызматын кыла беришибиз керек экен. Ошондон пайгамбарыбыз айтат да: Ал жаннату тақта акдамил уммахат. Бейиш энелердин таманын астында дейт. Таман астында деген мааниси бул алардын ыраазычылыгында, ата эненин ыраазычылыгында, алардын ошол баласына разы болуп бата берүүсүндө экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтат: ошол жаркын мусулмандарга ата энесине жакшы мамиле кылуу багытта айтып мындай дейт: Ма мин валадин маррин. Кайсы бир бала же кыз ата энесине мээримдүүлүк көзү менен караса дейт. Боорукерлик, мээримдүүлүк, кичипейилдик көзү менен караса, ар бир караганы үчүн Алла Таала ажылыктын сообун жазат дейт. Ошондо сурашкан экен: Ва ин назара кулла яумин миата марра. Бир күндө ошентип 100 жолу карасачы дегенде Алла Тааланын неаматы көп деген экен да пайгамбарыбыз. Ошончо болсо ошончо соопту Алла Таала жаза берет экен. Мына ошондон алымдарыбыз айтат: ким ата энесине жакшы мамиле кылган болсо, анын өмүрү узун болот, жана анын рызкысы кенен болот дейт. Хадисте келет: Ман сарраху айямуддалаху фи умрихи ва юасси алаху фи ризқихи ва ядфау анху майтатасу фальяттақиллаха фальюбирра валидайхи вал ясил рахимах дейт. Мына пайгамбарыбыздын сонун бир сөзү: кимдин өмүрү узун болуусун кааласа, рызкысы кенен болуусун кааласа, бул дүйнөдөн өтүп атканда жаман өлүмдөн сактангысы келсе, ал адам такыба болсун dedi.
Takva bolsun, haramdan sақтансын. Андан кейін ата енесіне жақсылық қылсын, туғандық мәмілелерін бекемдесін, үзбөсін дейді. Мына ушул нерселерди пайгамбарыбыз бизге эсептеп айтып атат. Себеби мусулман адамдын бул дүйнөдөгү эң акыркы сөзү ла илаха иллаллах деген сөз менен өтө турган болсо, Алладан бейишке кирет дейт пайгамбарыбыз. Эгер ким ошол ата энесини нааразы кылып кое турган болсо, катуураак. Мына ушул нерсе берилбей калат экен. Келимени айта албай да калышы мүмкүн экен. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ман барра валидайхи" дейт. Ким ата энесине жакшылык кылса дейт, туба лаху, ага жыргал болсун деди. Ага бактылуулук болсун деди. Ва задаллаху фи умрихи, Алла Таала анын өмүрүн узун кылат деди. Эгер өмүр кыска болсо дагы берекелүү болот экен да, узун болсо дагы берекелүү болот экен. Демек эң биринчиси жакшылыгы ушул экен. Экинчи, ата энеге болгон жакшылыктын Алла Таала бере турган нерсе такфир лиззунуби дуnya. Алла Таала бул дүйнөдө эле адамдын күнөөсүн кечирип коет экен. Бир киши келди дагы пайгамбарыбыздан сурады: "Я Расулаллах, инни асабту замбан азиман, хал мин табатин?" Мен бир күнөө иш кылып койдум дейт, ушул хадисте келет. Тоба кылсам болобу дейт пайгамбарыбызга келип. Пайгамбарыбыз айтат: "Халлака мин уммин", сен апаң барбы дейт. Десе, "Жок" дейт, апам бул дүйнөдөн өтүп кетти, менин таяжем бар дейт. Арабтарда халя деп коет, таяже. Пайгамбарыбыз бирруха югфар зунубука ва тадхулул жанна. Андай болсо ошо таяжеңе жакшылык кылгын, күнөөң да кечирилет, бейишке да киресиң дептир да. Башка бир сөзүндө таяже бул апанын ордун баса турган нерсе экен да. Таежелер дагы балага мээримдүү болот экен, боорекер болот экен, апа жокто апанын ордун басат экен. Ошондон бул жерде пайгамбарыбыз айтып атат: "Эмне кылган дейт? Ошол таежеңе эле жакшы мамиле кылган болсоң, Алла Таала сенин күнөөңдү кечирет" дейт. Ата энеге жакшылык кылуу адамды түз эле бейишке алып барат экен. Айша энебизден хадис келет экен. Пайгамбарыбыз айтыптыр: "Дахалтул жанната фасамиутул кираа" дейт. Пайгамбарыбыз бейишке кирсем дейт, бирөө Куран окуп атыптыр дейт. Бул Куран окуган ким экен деп барсам дейт, Хариса ибн Нуман деген киши экен. Ал өтө ата энесине, апасына мээримдүү, боорекер, аябай кызматын кылган адам болгон экен да, аябай жакшылык кылган адам. Анан пайгамбарыбыз айткан экен. Себеп билген экен да пайгамбарыбыз ушундай. Демек көрдүңөрбү, ата эненин багы ыраазычылыгын алып, ата энеге кызмат кылуу мына ушундай сыйлыкка ээ кылат деген экен да пайгамбарыбыз. Болбосо эшик, биринчи бейиштин эшиги пайгамбарыбызга ачылат. Бирок пайгамбарыбыз кирсе, ал жакта Куран окулуп атат дейт да. Бул болсо дагы Алла Тааланын рахматы, мээрими. Пайгамбарыбыз айтат: "Бакы чоң күнөөлөрдү эсептеп атып айтат. Эң чоң күнөөлөргө ал-ишраку билла, Алла Таалага шерик кошуу" дейт. Экинчи эле укукул валидайни, ата энесини наразы кылуу дейт. Кеде ата эне ак кылдым деп койгон болсо, ак кылган болсо, демек ал баласынан наразы деген сөз да. Ошол нерседен өтө этият болуш керек. Котулун нафс, суицидке баруу, өзүнүн дагы нафсын өлтүрүү, башка бирөөдүн дагы нафсына кол салуу дагы бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Андан кийин яминил гамус, калптан, жалгандан касам ичүү дейт. Бул дагы чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Мына ушулардын катарында пайгамбарыбыз ата эненин наразычылыгын дагы баса белгилеп кетип атат. Ким бул бакы ата энесини наразы кылып, ата энесинин агына кала турган болсо, Алла Таала төмөнкү нерселер менен сынайт, жазалайт дейт. Биринчиси, Алла Таала анын жүзүнөн нурду алып коет дейт. Пайгамбарыбыз айтыптыр: "Ихфаз вудда абик, ла тактаху, фаютфиуллаху нурука." Сен ата энеңе жакшылык кыл, ата энеңдин досторуна да жакшылык кылгын, үзүп албагын мамилени дейт экен да. Алла Таала жүзүңдөн бул дүйнөдө эле нурду алып коет дейт. Экинчиси аззуллу фид дуnya, бул дүйнөдөгү кордук. Пайгамбарыбыз айтат: "Рагима анфи ражулин", бир адам бактысыз болуп, тумшугу менен жерге кирсин деп пайгамбарыбыз 3 жолу айтканда, сахабалар сурады: "Ким ал?"
дегенде ман адра валидайхи, кимдин ата энеси бар болуп туруп же экөөнүн бирөөсү бар болуп туруп анан бейишке кире албай калган адам дейт да. Ошондон мусулман адам сөзсүз түрдө кызматын кылыш керек, караш керек, ыраазычылыгын алыш керек. Үчүнчүсү, бул дүйнөдө эле акыреттегиси түшүнүктүү эме. Бул дүйнөдө эле ал адам жазасын алып бүтөт экен. Пайгамбар айтат: "Куллу зунуб юаххируллаху ма шаа минха иля ямал кияма." Алла Таала кээ бир күнөөлөрдүн жазасын кыяматка калтырып коюшу мүмкүн дейт. Мүмкүн дейт. Бирок ата эненин наразычылыгынын жазасы кыяматка калбайт дейт. Фаинналлаха яджалуху лисахби фид дунья кабла ал-мамат. Ал адам бул дүйнөнүн өтө электе эле Алла Таала өзү көрсөтүп коет дейт ага дейт. Анын жазасын көрсөтүп коет. Төртүнчү, нузулул масайиби алейка дейт. Адамдын башына балелер келе берет экен. Балелер келе берет экен. Жанагы бир бизге чейинки коомдогу болгон бир окуяда Журейч деген өтө Аллага ибадат кылган, алачыгынан чыкпаган, Кудайга колчулук кылган адам болот. Апасы келип калып, Журейч десе дагы намаз окуп аткан болот экен дагы. Намазды окуй берсемби, апама жооп берсем? Кой, намазымды окуй берейин деп, ушуга окшогон нерселер кайталанып, көбүнчө намаздар нафил намаздар деле болуп калат да. Апасына жооп бербей коет дейт да. Анан апасы аябай ушундай нерсе көп кайталангандыктан бир бата кылып койгон экен. Бир жаман бата кылып койгон экен. Ошол адам жашоосунда багы ыплас жолдо жүргөндөр менен аралашып кетти дейт да. Ошондон бул өтө нерсе. Бул дүйнөдө эле эмне болуп калат экен? Жазасы берилип калат экен. Бешинчиси, адамдын жана биз айткандай тили келимеге келбей калат. Бул дүйнөдөн өтүп атканда, жаны чыгып атканда деп айтылат да. Пайгамбардын маалында Алкама деген бир киши болгон. Бул дагы Аллага көп ибадат кылган адам болот экен дагы, жанагы өлүм төшөгүнө келгенде ла иляха иллаллахны айт десе айта албайт дейт. Анан сахабалар чуркап жетип келип пайгамбарыбызга айтат: "Пайгамбарга ушундай болуп атыптыр, тилим ла иляха иллаллахны айта албай жатыптыр" деп жанагы айтып атканда, пайгамбарыбыз тиги Билалды, Сухайбты, Аммарды жиберет экен, барып көрүп бергилечи деп. Алар барып көлүп кайра келет экен. Чындап эле ошондой болуп атат дегенде, пайгамбарыбыз сурайт экен да, ата энеси тирүү экен дегенде, айтат экен: "Ооба, апасы бар экен, карып калган экен." Десе пайгамбарыбыз айтат: "Эгер келе алса келсин, болбосо апасына мен барайын" дегенде, жанагы карып калган эне: "Жок, кантип пайгамбарыбыз бизге келет? Биз пайгамбарга өзүбүз барышып керек" деп, өзү акырын таягы менен пайгамбардын алдына басып келди дейт да, арам. Анан пайгамбар салам бергенден кийин: "Бул Алкама балаңыз кандай бала эле?" десе, баласын мактайт да: "Бул ушундай сонун бала, намазды көп окуйт, оразаны көп кармайт, садаканы дагы көп берет, ушундай" десе, пайгамбар айтат: "Жок, мен аны сураган жокмун" дейт. "Сиз менен болгон мамилеси кандай?" дейт. Дегенде айтат: "Мени менен болгон мамилесине мен наразымын" дейт да. Неге десе, көпчүлүк нерседе аялыны менден алдыңыраак коюп коет дейт. Таттуураак нерсе алып келсе, биринчи аялына берет дейт. Мага ачуусу түшүп калат дейт. Кыскасы ошого окшогон маселелерди айтат дагы, мен чындыгында багы наразымын дейт да. Десе, пайгамбарыбыз айтат, жанагы Билалдарга, Сухайбтарга айтат: "Силер баргыла дагы эми отун жыйнап келгиле" дейт. Менерге отунду жыйнагыла дагы күйгүзгүлө дейт. Дегенде жанагы эне сурайт да: "Отунду эмне кыласыздар?" десе, Алкаманын тили ла иляха иллаллахга келбей калды. Бул дүйнөнүн азабы кыяматтыкынан эми жеңилирээк болот. Андан көрө ушуну күйгүзөбүз дагы, анан ушундай болот деп пайгамбарыбыз айтат да. Эми пайгамбарыбыз ал жерде күйгүзөйүн деген деле максат болгон жок. Болгондо эненин жүрөгү экен да, ошол жерде эненин жүрөгү козголуп кетет дагы. Айтат: "Мен Алланын аты мен касам ичемин, мен балама разымын" деп берет да. Балама разымын деп берет. Ошондо пайгамбарыбыз дагы Билалдарды чуркагыла үйгө дегенде, ошо Билал үйгө босогосуна жеткенде
үйден ішінен алқама ла илаха иллалла деген сөзді айтып анан жан берди дейт да. Анан Билал ушул жерде айтып атат да, алқаманын апасынын нааразы болгондугу мунун тилин байлап койду дейт да. Ла илаха иллалла деген сөздөн байлап койду дейт. Демек бул дагы бир пайгамбарыбыздын доорунда болгон окуялардан да. Мына ошондуктан бул нерселерге биз өтө мамиле кылышыбыз керек, жакшы мамиле кылышыбыз керек. Ата энеге эч качан катуу айтпашыбыз керек, аларды нараза кылбаш керек. Ката болсо да ууп коюп туруп анан бир аз убакыт өткөндөн кийин жакшы түшүндүрүшүбүз керек. Анан мен билем да сен билбейсиң дей бербеш керек, акылдуу боло бербеш керек. Жанаң жакшы мамилелерди кылыш керек. Сахабаларда ушундай сахабалар өткөн тамак жеп аткан учурда апамдын көзүн тике карай албайт элем деген дейт. Урматтаган сыйлан. Тамакты жегенде дагы өтө этиятта жеген экен, бир нерсе болуп колум апам жеп аткан жакка өтүп кетпесин дегенчи. Ошого чейин барган. Уайсил Карни деген өткөн өзү Йеменде болгон, пайгамбарыбызга шунчалык келип колунан учурашып батасын алайын деди, бирок келе албады да. Пайгамбарыбыз бирок билди, Йеменде Уайсил Карни деген киши болот. Эгер ошол келсе, батасын алып калгыла, анын батасы кабыл болот деген да. Кийин пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Умар ибн Хаттабтын малында ошол келип калганда, Умар ибн Хаттаб өзү барып көрүшүп батасын алган дейт да. Пайгамбарыбыз сиздин батаңызды кабыл болот деген. Көрсө ал ушул даражага ошол апасына кылган жакшылыгынын аркасынан жетти деп бизде айтылат. Ата эненин дуасы кабыл болуп кетет экен да. Саласатун ла турадду даватухум дейт. 3 адамдын дуасы эч кайтарылбайт. Бул ата эненин дуасы. Анан жапа чеккен мазлумдун дуасы, анан мусафирдин дуасы. Ошондон ата эненин дуасын алып калыш керек. Багы жаман бата кылып койсо дагы өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн балдарга жаман бата да кылбаганга аракет кылыш керек. Бул дүйнөдөгү жазалар экен да. Кыяматтагысы кандай болот десе, кыяматтагысы Алла Таала карабай коет экен. Пайгамбарыбыз айтат, 3 адамга Алла Таала кыяматта карабайт. Аларга катуу азап болот. Биринчиси ата энеси ак кылган бала экен, ата энеси наразы болгон. Экинчиси бул баягы эч бир кызганычы жок болгон эркек экен. Шариат жолу менен жүрбөгөн аял дейт да. Ушулардан өтө биз этият болушубуз керек. Эртең эсеп китеп болот, эртең кыямат болот. Эртең Алланын алдында ар бир адам өзү жооп берет. Куранда айтат: "Ва атихи яумал кыямати фарда". Силер Алланын алдына ар бириңер жалгыз келесиңер дейт да. Анан жалгыз жооп беребиз. Баланча айтты эле, түкүнчө мындай кыл деди эле, анан мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деген шылтоолор өтпөй калат экен. Ар бир адам өзүнө өзү жооп берет. Ошондон Алла Тааланын парз кылган нерселерине такыр каршы чыкпаш керек. Экинчиси, Алла Таала анын амалын кабыл кылбай коет дейт. Пайгамбар айтат, бир киши келет дагы, "Я Расулалла" дейт. "Мен" дейт, "Аллага келме келтирсем, сизге ишенсем, 5 вакыт намаз окусам, зекетти берсем, орозону кармасам, кандай болот, не болот?" деп сураганда, пайгамбар айтат, "Ким ушинтип эле бул дүйнөдөн өткөн болсо, анда ал бейишке кирет, чынчылдар менен, шейиттер менен, пайгамбарлар менен бир даражада болот, болгону ата энесинин наразычылыгын алган эмес болсо" дейт пайгамбарыбыз. Бул ислам түркүктөрүнүн аткары айтып атат. "Мен ушуларды аткарсам" дейт. Пайгамбарыбыз "Болот, сонун болот" деди. "Бейишке киресиң, бир гана шарты бар, ата энең наразы болбосо болду" деди да. Ошонун тескериси маанисин ала турган болсок, канча ибадат кылсаң дагы ата энеңди наразы кылсаң, ал ибадаттын пайдасы, тийүүсү кыйын болуп калат экен да. Анан үчүнчүсү, бейишке кирүүсү кыйын болуп калат экен. Ошондуктан ал нерседен биз этият бололу. Алла Таала Куранда айтат да, ошондуктан "Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана". Алла Таала эмне дейт?
Алла Таала өкім қылды сендерге өзіне ғана ибадат қылуға, жана ата енеңерге жақшылық қылуға дейді. Ибадаттан кейін келешіміз ата енеге жақшылық қылу дейді. Имма яблуғанна индакал кибара ахадухума ау килахума фала тақул лахума уффин. Бұл жерде айтып отады, еми ата енең чоңойып қалған болса, ұлғайып қалған болса, аларға ешқашан уф деген дағы сөзді айтпаған дейді. Құрандағы уф деп келіп атқаны бұл ең жеңіл екен да. Ең жеңіл ушуну да айтпағыла деп атат да. Мындан орунун бардығы арам болып кете берет. Ішінде қапа қылып қойғаның, қатық сөйлеп қойғаның, тілдеп қойғаның, қол көтерген болсаң, андан беш бетер. Ошон үчүн Куран ең жеңіл нерсени дагы аткарбаган деп айтып атат бизге. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, не дейт? Ман адрака валидайхи сумма лам югфар лаху абадаллаху васхакаху. Кимдин ата энеси бар болуп туруп күнөөсү кечирилбей калса, бейишке кире албай калса, анда ал Алла Тааланын рахматынан алыс дейт. Таптакыр алыс дейт. Анан вала танхархума дейт. Куранда келет, сен ата энеңди жийиртпегин дейт да. Аны жийиркип, силкип, жанагындай бир сөздөрдү айтпагын дейт. Аларды капа кылбагын дейт. Пайгамбарыбыз айтат, пайгамбарыбызга бир киши келди дагы айтты. Жанагы пайгамбарыбыз эми жаңы пайгамбар болуп, анан адамдар келип кол берип, динди кабыл алып, анан Маккадан Мадинага көчөбүз деп ушундай болуп аткан учурларда келди дагы, мен сизге иман келтирем, сиз менен көчөм Мадинага, кетем. Бирок үйдө ата энем ыйлап калды да, дейт. Дегенде пайгамбарыбыз айтат, эми үйүңө кайтып бар дагы, ата энеңди кандай ыйлаткан болсоң, аларды ошондой кылып курсан кылып кылды. Жүздөрүнө күлкүнү киргизип туруп, ыраазычылыктарын алып туруп, андан кийин кел деди пайгамбарыбыз. Ушуга окшогон бир жихадта, элди жерди динди коргоодо бирөө келди дагы, сиз менен жихадка чыгам дегенде, үйдө ким калды дегенде, апам калды дегенде, бар сен жихадыңды апаңа кыл деди. Жихад дегенде кызматыңды бул жерде апаңдын кызматын кылып батасын ал деди. Вакуллахума каулан карима дейт. Ушул аятта айтат, эми бул аят Исра сүрөсүндө келет. Не дейт? Алла Таала, сен ата энеңе жакшы, жумшак сөздөрүңдү айткын дейт. Жагымдуу, пайдалуу сөздөрүңдү айткын. Ошол сөздөрүңдү урматтоо, кадырлоо, сезимдер менен айткын, үнүңдү жогору көтөрбөгүн дейт. Сен ата энеңе вахфат лахума жанаха зулли минар рахмати, өзүңдүн мээримдүүлүк канатыңды төшөгүн дейт. Куран ушундай айтып атат. Демек жөнөкөй болуш керек ата эненин алдында. Пайгамбарыбыз айтат, ридо Рабби табарака ва таала, Алла Тааланын разычылыгы ата эненин разычылыгында. Ата эненин кары Алланын карында дейт да. Ошондон биз ушул нерселерге аябай көңүл буралы. Жараткан Алла субханаху ва таала ата энелерибизге ден соолук берсин. Бизге кылган бата дуаларын Аллахым кабыл кылсын.